Эненин дубасы, Аллахтын коргоосу. Ассаламу алейкум кадырман угуучум. Бул дүйнөдө бизде эч кандай суроосуз, эч кандай шартсыз сүйгөн бир гана инсан бар. Ал эне. Ал эми ошол энени жаратканга жалбарып кылган дубасы. Асмандагы эң бийик пардаларды жарып өтүп, Аллахтын кабыл кылуусуна жете турган эң күчтүү курал. Асыл апа өмүр бою 5 убак намазын калтырбай, колун жайып дуба кылганда ар дайым: "О жараткан Аллахым, өзүң берген аманатыңды, уулумду өзүң сакта. Мен бир байкуш пендемин. Баламдын жанында ар дайым боло албайм. Бирок сен ар дайым көрүп туруучусуң. Аны өз коргооңо ал" деп суранчу. Уулу Элдар чоңойду. Ал бой жетип шаарга окууга жөнөй турган болду. Асыл апанын жүрөгү бир жагынан кубанса, бир жагынан белгисиз коркунучтан титиреп жатты. Ал уулуна атасынан калган эски саатты жана өзү жапкан ысык нанды берип жатып көзүнөн жаш алды. "Балам, Элдарым, бул дүйнө азгырыкка толгон. Кадам сайын шайтан сени туура жолдон чыгарууга аракет кылат. Бирок уулум, сени унутпагын. Сенин артыңда тизе бүгүп, сен амандыгыңды Аллахтан сурап жаткан энең бар. Эч качан балам арамга кол сунбагын. Бирөөнүн акысын жебегин. Аллахты эсиңден чыгарбагын. Ал да сени эч качан калтырбайт." Элдар апасынын колун өөп убада берди. Бирок ал шаардын жарыктары анын көзүн кантип сокур кылып коерун али билбейт эле. Шаар Элдарды кучагына алды. Жаңы достор, кымбат машиналар жана оңой табылган акчанын даамы аны бат эле өзгөрттү. Алгач намазын унутту. Андан соң апасына чалганды да азайтты. Апа майылдык аял, ал заманбап жашоону түшүнбөйт деген ой анын мээсине уудай жайылды. Бир жолу анын достору бир чоң кылмышты пландаштырышты. Шаарда бир бай ишкердин үйүн тоноп, бир түндө байып кетүүнү сунушташышты. Элдар коркуп турса да намыстанганынан макул болду. Түн ортосунда алар үйдүн дубалынан ашып түшүп терезени ача баштаганда, Элдардын кулагына чагылгандай чарт жарылган бир үн угулду. Бул апасынын "Балам, Аллахтан корк" деген үн эле. Ал артына кылчайып карады, бирок эч ким жок. Бирок жүрөгү катуу согуп, денесин муздак тер басты. Дүйнөдөгү эң чоң коркунуч аны каптап алды. Ал "Кечир Аллахым" деп кыйкырып жибере жаздап, досторун таштап качып жөнөдү. Ошол мүнөттө достору үй ичинде кармалып, милициянын колуна түшүштү. Ал эми ошол кезде айылда Асыл апа түнү менен уктай албай, түн ортосунда чоочуп ойгонуп, жай намазын жайып: "О Аллахым, баламды жамандыктан өзүң сакта. Аны арамдан кайтар" деп көз жашы менен жерди нымдатып жатты. Аллах эненин дубасын угуп, Элдарды ошол түнү зындандан жана чоң күнөөдөн куткарып калды. Бир нече жыл өткөн соң Элдар жашоосун оңдоп, түз жолго түшкөн эле. Бирок тагдырдын дагы бир катаал сыноосу күтүп турган. Бул күнү жамгырлуу кеч. Ал катуу ылдамдыкта келе жатып, жүк ташуучу машина менен кагылышып кетти. Элдардын машинасы темир үймөгүн айланып, анын денеси жансыз бойдон жатып калды. Ооруканага алып келишкенде дарыгерлер башын чайкап, мээсине катуу доо кетиптир, ички органдары да талкаланган. Болгону бир гана пайыз үмүт бар дешти. Аны аппаратка туташтырып өлүмүн күтүп жатышты. Айылда Асыл апанын жүрөгү бир заматта муздап кетти. Ал эч ким айтпаса да бир нерсе болгонун сезип, дароо даарат алды дагы жай намазын жайды. Аллахка кайрылды. Анын дубасы мурдагыдан да жалындуу эле. "О Аллахым, өзүң жан берүүчүсүң, өзүң жан алуучусуң Аллахым. Баламдын өмүрүн сураймын. Эгер менин өмүрүм керек болсо, меникин ал. Бирок баламдыкын тирүү калтыр. Өзүң мээримдүүсүң, өзүң кудуреттүүсүң" деп Аллахка жалынып жатты. Түн ортосу болгондо Элдардын жүрөгү токтоп калды. Дарыгерлер "Болду" деп аппаратты өчүрөбүз деп жатышканда, күтүүсүздөн аппарат кайра жандана баштады. Дарыгерлер таң калып бири-бирин карашты. Бул медициналык жактан мүмкүн эмес эле.
Бул Аллахтын керемети жана эненин дубасынын күчү эле. Арадан 2 ай өттү. Элдар айыгып бутуна турду. Ал ооруканадан чыгаары менен түз эле айылга апасынын үйүнө жөнөдү. Үйгө жакындаганда дарбазанын алдында апасынын жол карап отурганын көрдү. Апасынын жүзү кубарып, абдан карып кеткендей көрүндү. Бирок көздөрүндөгү мээрим ошол эле бойдон калыптыр. Элдар машинадан түшүп эле журкап барып апасынын бутуна жыгылды. Апаке, мени кечириңиз. Сиздин дубаңыз болбосо мен нече ак топурактын астында калмакмын. Алла таалам сиздин үнүңүздү угуп, мага экинчи өмүр берди, деп өксү ыйлады. Асыл апа уулунун чачынан сылап шыбырады. Уулум, мен эмес, Аллахым сени сактады. Себеби сен менин Аллахтан суранып алган эң чоң тилегимсиң. Эми эч качан түз жолдон чыкпагын, эч качан уулум. Урматтуу угуучум, биз кээде ийгиликке жетсек өзүм кылдым деп ойлойбуз. Кырсыктан аман калсак кокустук дейбиз. Бирок чындыгында ар бирибиздин артыбызда биз үчүн түнү менен уктабай Аллахтан биздин амандыгыбызды сурап жаткан ата-энелерибиз бар. Ата-эненин дубасы бул Аллахтын бизге берген эң чоң калканы. Ата-энебиз тирүүсүндө сыйлайлы. Алардын батасын алууга шашылалы. Анткени алардын дубасы Аллахтын жардамына ачылган түз жол. Урматтуу угармандар, каналга жазылыңыздар. Жакшылыкта жолугушалы, аман туруңуздар.